Мени көрүп отургандар, мен бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн бир өтө маанилүү маселени сүйлөшкүм келди. Сиздер менен ой бөлүшкүм келди. Мына бүт планета азыр эмне деген гана маселени карап атат. Бул коронавирус маселесин карап атат. Албетте, мындай коркунучтуу илдеттен баарыбыз биринчи кезекте сак болушубуз керек. Мына биздин мамлекетибизде дагы ошого каршы ооруну жолотпойлу, жуктуруп албайлы, бизде күчөп кетпесин деген аракеттер болуп жатат. Анан ошонун ичинде мына кийинки күндөрдө өзгөчө базардын баасы айрым бир өтө керектүү продуктыларга көтөрүлүп кеткендиги коомчулукту кичине болсо да дүрбөлөңгө салып жатат. Эмне үчүн ошондой болууда? Чындап эле ошондой болуудабы? Мына биз керек болсо ошол бардыктагы ошол айтып аткан өзгөчө, мисалы үчүн ун, чеснок дегендердин бааларын өз көзүбүз менен дагы көрүп келдик. Силер канчадан алып, канчадан сатып атасыздар? Биз 4 сомго сатабыз, килосунан. Азыр канчадан берип атасыздар? Ун жок калды деп атат. Экинчи сорт. Сурасам эле баары ун жок калды деп атышат. Эмне кымбаттап кетти? Мына жактан 1650дөн алып чыгып атпайбызбы? 7 сомдон тачкиге берип атпайбызбы? Ошондо 1800дөн өзүбүз сатып атпайбызбы? Мына жерге 15000 аренда төлөбүз да биз, бала багабыз. Мынтип кылпайбы? Тиги саудагерлер атайлап деген. Жок, биз мына жактан 1650дөн алып чыгып атпайбызбы? Канчадан болот? Тиги 450ден бекен. килосубу? Эмне кымбаттап кетти? Мурда канчадан 101 демеден эмеспи? Баягы. Жок, 101 демеден жок андай. Сара өзүндөн биз ошондой кымбат алып калдык. Силер айтат азыр бири-бири менен коммерсанттар сүйлөшүп атат, унду деген эмеге басып алышыптыр, азыр чыгар эле экен, 2000ден сатабыз деп атат, түшүрбөйдүр. Кече болсо бүт Агун, Элнурда деген киши очередь болуп турат. Вот мен өз Iya. Ini ol kımbatsap kettik şuna. Keyir jerde 600'den болуп атат 1 кило. Сенин үчүн эмне кымбаттап кетти? Месси. Жо эмне чеснок кымбаттап кетти? Алып атабы бар? Жок да. Чеснок канчадан болот? Чеснок. Килосы ка? Жакта 500 экен. Эмне кантип кетти? Мына биз базарга барып көрдүк, сиздер менен кошо көрдүк, сиздер да көрдүңүздөр. Чындап эле өзгөчө өтө керектүү болгон эки продукцияга унга жана ошондой эле мына чеснок деп аталган эме орну жок болот деп атат. Анын калпы чынын билген деле киши жок. Баалар абдан көтөрүлүп кеткендигин. Мен түшүнөм, бүгүнкү күндө рынок заманында жашайбыз. Бирок бизде мамлекеттик жетекчилер тарабынан ошол тарапты тейлеген адистер тарабынан дагы айтылгандыгы эсимде бар. Эгерде кимде ким атайлап ушундай акыбалдан пайдаланып бааны көтөрүп жибере турган болсо, аларга чара колдонобуз деп. Мына ошол чара колдончу мезгил келди. Чын эле ооз жүзүндө гана калбай, сөз жүзүндө гана калбай, практика жүзүндө көрсөтүлөбү, ошону далилдер учур келди. Анан экинчиден, мен жалпы элге кайрылгым келет. Албетте, коронавирус коркунучтуу болуп аткандыгын көрүп атабыз. Бүткүл дүйнөнү каптап атат, Кытайдан чыккан илдет. Бирок бул таптакыр эле алаамат кылып салчу илдет эмес экени да далилденип атат. Анткени ошол эле миллиард Кытайдын тартиби менен ошол ооруну жеңип аткандыгын дагы биз көрүп жатабыз. Алар башка мамлекеттерге дагы жардамдарын бере баштады. Демек бул илдет менен каршы күрөшсө болот. Аны алып келбей коюуга да мүмкүнчүлүк болот. Ар бирибиздин өзүбүздүн гигиенаны сактаганыбыз, окумуштуулардын, жетекчилердин, өзгөчө врачтардын айткандарын так аткаруу деген маселе дагы көп нерсенин алдын ала алат. Бул биздин өзүбүзгө байланыштуу. Анан дагы бир нерсени айта кетким келет. Жана бизге да ушинтип айтты. Канчалык продукцияны үйүңө топтоп албагын, ал балким сени эч качан сактап кала албайт. Кырсык кашкабактын ортосунда дейт, кырсык келсе, эмне болорун, эми анын бетин Кудай ар кылсын, баарыбыз жакшы билебиз. Андан көрө биримдикте болуп, эч кандай мындай паникага алдырбай, эч кандай жана кымгуут чак-челекейге түшүрбөй, мамлекетибизди тынч кармап, анан ошол илдетти келтирбегендин аракетин жасайлы.
ар бирибизге байланыштуу болот. Мен ушу маселени айтып жатып, сиздердин дагы ушул өтө татаал маселе боюнча ой пикир көз караштарыңыздарды күтөм. Дагы бир жолу айтам, чын эле мамлекеттик органдар атайлап бааны көтөрүп жибере турган болгондорго каршы мыйзамдын чегинде каршылык аракеттерин көрүшү керек. Экинчиден, биз өзүбүз дагы дагы бир жолу айтайын, паникага алдырбай, жөн продукцияларды үйүбүзгө жыя бербейли. Анан албетте коронавирус сыяктуу коркунучтуу илдеттен сак болуунун жолдорун дагы унутпайлы. Мына мен ушул ой пикирлерди айтып жатып, сиздерде дагы түрдүү ой пикирлер пайда болуп жаткандыгын билип түшүнүп турам. Сиздердин ой пикир көз караштарды күтөмүн. Эң негизгиси, аман эсен туруңуздар. Эч кандай коркунучтуу илдет биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды каптабасын.